Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, алыс жакындан көрүп жаткан биздин көрөрмандар, биз дагы Грозныйдагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин жанымда олтурган агабыз кыргыздын эр жигити, ошол бүгүнкү аса эсей 100 уюмунун да юбилейлик турниринде эң мыкты беттеш көргөзгөн, ушул бүгүн көпчүлүк кыргыз элинин сүймөнчүгүнө ээ болду го деп ойлойм. Руслан Эмилбек уулу. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, баары чоң рахмат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңыздарга ысык салам Грозный шаарынан. Беттештен кийин ал окуал кандай ага? Беттештен кийин албетте ал акыбал жакшы. Ойлогон ой максаттарыбызды ишке ашырып алдык Алланын күч кубаты менен. Ошол абдан кубанычтабыз. Ушу жеңишимди кыргыз элиме арнап кетмекчимин. Ошондой эле өзүмдүн байкемдин туулган күнү да болчу. Бүгүн ошо байкемеме дагы арнайм ушу жеңишимди. Кандай сонун бир күндө бир тууганыңызга ушундай сонун татыктуу жеңишке ээ болуп арнап жаткан агаңыз сөзсүз түрдө бизди көрүп жаткан болуш керек. Агаңыздын атын айтыңыз, аты чыкса куту сүйлөт. Тургунбек деген агам бар. Ошо Тургунбек байке туулган күнүңүз менен жеңишимди сизге да арнайм. Аллахым баардык жакшылыктарды насип кылсын. Ушундай эр жигиттин агасы болуш бул өзүнчө дагы сыймык. Урматтуу достор, биздин мушкерибизди сиздерге кененирээк тааныштырайлы. Айрымдары кытайлык кыргыз деп жатат сизди. Сиз өзүңүз ушул акыркы жылдар ушул багы Кытайда жүрүп, ошол жакта жашап калгандан кийин айрымдары ошо сизди кытайлык кыргыз деп ойлойт экен да. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Кайсыл жерде төрөлүп, чоңоюп өстүңүз эле? Өзүм нарындын кулуну болом. Нарындан Учкун деген айылынан төрөлүп өскөм. Ошо көп көрөрмандар билбейт, кээ бирлери ошо кытайлык кыргыз деп ойлошот экен. Кытайда болсо ошо окуу боюнча жүргөн болчумун, 4 жыл магистратура. Кытайда окуп келдиңиз, окуп, бир четинен ошондой мелдештерге катышып жүрдүк, Кытайда окуп келдик. Сиздин ошол ММАга болгон кызыгууңуз Кытайга барып эле артып кеткен жок да? Ага чейин багы Кыргызстанда, Бишкекте жүрүп, ошол жактан выступать этип, мелдештерге катышып жүргөнсүз да? Ооба. Өзүм эле кичирээк чактан эле мындай кызыгуу бар болчу ММАга. Ушул мушташ түрүнө. Ошондуктан бияка Бишкекке келип, Дене тарбия академиясына тапшырып, атайын кулатуу кыргыздын улуттук оюну кулатууна машыкканбыз, кулатуудан баштап. Ошол Скульптурныйда окуган экенсиз. 5 жыл. 5 жыл окугам скульптурныйда. 5 жыл жогорку билимди алып, андан ары дагы билимдин артынан булагын көзүн издеп Кытайга сапар алгансыз. 5 жыл окудук, андан кийин армияга да бардык, служба кылып. Бардыгына жетишипсиз го? Окууну окупсуз. Армия десек ал спорт ротада служба кылдык да. Аяктан бир аз чыгып кирип, кичине жеңилдик болот спортсмендерге. Кытайда кайсыл окуу жайда окудуңуз? Эмне деген окуу жай? Кандай багытта? Кытайда Сиан деген шаарында окудум. Университеттин аты Чаган университети. Ал багы өзүмдүн кесибим боюнча бизнес управление жагын окудум. Мындай айтканда менеджмент. Анан ошо менен эле биргеликте машыгып да жүрдүңүз. Ошо менен биргеликте ал өзүбүздүн сүйүктүү спортубуз болгондуктан кошо ала кетип, ошол жактан да кылып, ошол Сиан жергесиндеги ошол Сианды мындай айтканда башка Кытайдын башка шаарларына таанытып жүрдүк. Сиандын атын коргоп, бирок Кыргызстан деп чыгып, ошо Сиандагы клубтун атын коргоп жүрдүк. Канча беттеш өткөрүп жүрдүңүз? Багы мындай болду да, Кыргызстандан келген мушкер,
Баганча мисалы менин аты жөнүндө айтып, анан Спорт. ушундай спорт клуб Синду ушу спорт клубу деп чыгып жүрдүм. Ошондо ошо Сиян шаарындагы Синду ушу клубунун эметип жүрдүм, чыгарып жүрдүм. Бүгүн өтө кереметтүү беттеш көргөздүңүз. Баарыбызды ушундай энергияга толтурдуңуз да. Мен миңсеген ушул чечен мушкери менен туруп алып 5 мүнөттөн 15 мүнөт тикесинен тике туруп эле талкалап салсыз да, бычыраттыңыз да, пачагын чыгардыңыз дегендейчи. Анан ушул Кытайда жүрүп окуп машыкканыңыздын бир өзгөчө тажрыйбалары да тийди окшойт. Мындай кытайский кунфуларды да көргөзүп аттыңыз да. Чыканак менен уруп, секирип тебип, бир башкача беттешти көргөздүңүз да. Китайдын кунфусу десең деле, кандай десем, ал биякта деле бар. Мисалы, бияктан да жакшы дайындандык, бизге аябай жардам берди. Мисалы, Руслан агай, Бирбек деген досум бар, ал Рамазан, ошолор жардам берди. Мисалы айтканда, ар кайсы залга барып машык кылып аттым. Альфа профко барып, Чигитке барып машык кылып аттым. Дагы Универсал деген залга барып машык кылып аттым. Ахиллес деген залга барып машык кылып аттым. Кытайдан келгениңизге канча күн болду эле? Кытайдан келгениме 2 ай болду. Ошо 2 айдан бери ошо Кыргызстандагы залдарда ар кайсы залга барып, машык кылып, тажрыйба алып, ошол бардыгынын жардамы тийди деп ойлойм. Кытайдагы машыгып жүргөн, ошол жактан беттешке чыкканыңыздын тажрыйбасы тийдиби ушул беттеште? Китайда жүргөнүмдү дагы бирден бир себеби тийди. Эми кандай десем, бир аз болсо да тажрыйба алдык баяктан дагы. Кытайдын мушкерлери кандай мушкерлер? Кытайдын мушкерлери менимче жакшы, UFC'ге чейин урушуп атат, аябай азыр да аябай ММА өрчүп атат аякта. Өзүңөр көрүп атасыңар, жакында эле Китайдын бир кызы уулу чемпиондук курду алды UFC'де. Ага, анан бүгүнкү каршылашыңыз туурасында айтсаңыз, характеристика берсеңиз, жалпы Шердогу кандай эле, такыр эле мындай сизге тең аталуу болбоду да? Менин каршылашым жөнүндө айтып кетсем, Ламберт Ахедов деген каршылашым менен беттештим. Анын 9 Шердогу 9-4 экен. 9 жеңүү, 4 жеңүү. 4 жеңүү. Жакшы, стойк эмеден дагы тик туруп да урушат экен. Жерден дагы жакшы экен. Эми мен деле көз карашым жакшы болчу, эми жакшы мушташ көргөзөбүз депчи экөөбүз. Ошондой эле болду. Ал экөөбүз жакшы мушташ көргөздүк деп ойлойм. Эгер дагы канааттандырарлык болбой калсак, дагы аракет кылабыз буюрса, дагы мээнет кылабыз буюрса. Өзүңүздүн беттешиңизге өзүңүз ыраазы болдуңузбу же дагы минустар болду, ошону иштей албай, эл алдына көрсөтө албай калдыңызбы? Өзүмө эми беттешиме кандай десем, аябай ыраазы деле болгон жокмун. Мисалы, ойлогон немелеримди кээ бирлерин аткара албай калдым. Приемдорду, ыкмаларды. Дагы өрчүш керек, Кудай буйрса. Ага талыкпаган мээнет керек. Анан жакшы сборлорду өтүш керек, Кудай буйрса. Ошол дагы. Шердогуңуз 12-0 болду, 11-0 болчу да. Кытайга кеткенге чейин бул жакта ушул Шердогуңуз кандай эле же жалпы Шердогуңузду кайсыл жактан топтодуңуз, кайсыл уюмдардан? Биякта жүргөндө негизи Кыргызстандын ВЭФ уюмунда 2 жолу чыккам, ошол жактан башталган. Негизи мурда деген бизде жаңы баштап урушуп жүргөндө Шердог деген билчү эмеспиз, Шердокко кирчү эмес. Андан кийин ошо ВЭФтен 2 жолу чыктым, ошол жактан башталды. Калганы болсо Китайда жүрүп уруштум. Китайда китайский организацияларда, австралийский организацияда 1 жолу уруштум. Чарчаган жоксуз, талыккан жоксуз, каршылашыңыздын дагы мындай башы баш экен да, мындай жагы экен, ушундай удаарларды көтөрүп атты. Түшүш керек болчу негизи, бирок аягына чейин бутуна турду да ага. Анан
сиздин багы дем алууңуз дагы өпкөлөрүңүз дагы мындай өтө күчтүү экен байкасак көп чуркайсызбы же кандай деги залда канча саат тер төгүп машыгасыз да бияктан жора жолдошторуңуз айтып атат 7-де кирип алып 12-де араң чыгарабыз кеттик депчи. Эми кандай десем, каршылашым экөөбүз 3 раунд уруштук. Эми жакшы негизи күнүгө жүгүрүп турабыз, аракет кылып күнүгө жүгүргөнгө. Ошон үчүн өпкөбүз кичине чарчабады. Залдан болсо негизи машыкты 2 сааттай кылабыз. Андан тышкары да бир аз достор менен кошумчада бир аз кылабыз. Негизи эми 2 саат, 1,5 саат кылабыз. Эсей уюмунда 4 беттешке контракт түзгөнсүз. Негизи 4 беттешке деген, анан өзүм болсо 1 беттешкеде сүйлөшкөн болчумун, аны көрөбүз. Өзүм дагы талаптары менен тигилердин талаптары кандай болот, анан Кудай буйрса. Ошого жооп бере тургандай. Жооп бере тургандай болсо анан көрөбүз. Канаттанарлык болдубу талаптары? Талаптары азыр болсо жакшы. Мисалы Эсейге биринчи жолу уруштум. Аябай жакшы эме экен уюм бүт жагынан. Анан сүйлөшөбүз кийинки беттештерди. Каалооңуз барбы? Же баш тартасызбы? Каалоом бар негизи. Каалоом бар. Эгер менин оюм максаттарым жакшы дүйнөлүк UFC'нин деңгээлиндегилерге урушайын деген ой. Кудай буйрса бул Эсей дагы жакшы уюм. Дүйнө деңгээлинде каалоом обязательно бар. Ооба, Кудайым буйрса бардык каалоолор орундалсын, себептен каалоо болсо анан максаты болсо бардык нерсенин бардыгы бир гана багы Кудайдын кулагында болсо, пенденин оозунда иш аракет кылсак сөзсүз түрдө болот. Анан ага дагы ушинтип көптөн бери баарлашып, сүйлөшүп олтура элекпиз да. Сиз дагы ушул жерден көрүп, жакындан эми таанышып олтуруп атабыз. Анан Кытайда жүргөндө бир өзүңүздүн ичиңизде, жан дүйнөңүздө бир кандайдыр бир сезимдер, ойлор, ушул спорт жаатындагы бир багыттар болсо керек да, кыялданып жатып, же болбосо ушул кыргыз элиме ушул сөздү айтсам, же жаштарга айтсам, же болбосо өсүп өнүгүш үчүн, өз салымды кошуш үчүн дегендей бир патриоттук сезимдерди ойготкон дегенчи. Сиздин жан дүйнөңүздө эмне бар экенин эми мен жакшы билбейм да, балким сиздин оюңузга, эсиңизге келип кетеби дегендейчи. Эми бул жөнүндө айтсам, мисалы бул чоң спортто жүрсөк, биз дагы көрүнсөк, кыргыз элиме, кыргыз жаштарыма көрүнсөк, жакшы үлгү болсок деген ниет. Жакшы тарабынан адеп акылак менен көргөзөлү деген ниет, Кудайым буйрса. Жаштарыбыз жаман жолго барбай, спорт менен жакшы жолго жүрүп, жаштарыбыз биздин келечек деп коет эмеспи? Ошо Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн деген ой, тилектер. Спорт жактан болобу, башка жактан болобу, бардык жактан өнүгүп өссүн деген оюм бар. Ошо Кудай буйрса баары жакшы болот. Жакшы ниет жарым ырыстык кол. Туп-туура. Урматтуу достор, ким Руслан мырзанын беттешин көрдү? Кандай болду? Төмөн жакка сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Баамдаңыздар, баалаңыздар. Эл калыс, эл тараза, эл сынчы. Бирок бүгүн сынга ала турган беттеш болгон жок. Бүгүн агабызды сыйлай турган, кыргыздын намысына жарай турган, жогорку деңгээлде баалай турган беттеш болду. Жеңиш кут болсун. Алла ыраазы болсун. Дагы куттуктайбыз. Сага дагы ийгилик, ушундай кыргыз спортсмендердин кыргыз элине жеткизип атасың, көргөзүп атасың. Сенин да чоң салымың зор. Ийгилик. Каалайм. Кудайым буйрса ушинтип ар бир нерсеге убакытта курмандык чалыш керек. Биздин кылып жаткан иштерибиз, баарыбыздын кылып жаткан иштерибизден ушул жаштарыбыз көрүп ынтымак ушул экен, биримдик ушул экен, бири-бирине болгон колдоо ушул экен деген бир дем күч болсун деп ушинтип жүрөбүз. Анан ага Кытайда жүрүпчү багы эми кыргыздын байрагын көтөрүп, анан жаныңызда ушундай кыргыз мекендештер аз болот да. Бүгүнкү Кыргызстандан келген жигиттер, эрлер, жалпы биздин колдообуз кандай дем күч болду сизге? Туура айтасың. Тиги Кытайда жүргөндө андай
кыргыздар аз болчу, кээде жок да болуп калчу. Өзүмдүн жанымда секунданттарым китайецтер чыкчу. Бүгүнкү аябай сонун болду. Алыстан келди баары. Ушу дем күч берели деп, колдойлу деп келишти байкелер, агалар, инилер. Баарына чоң рахмат, жакшы дем күч берди. Ушу чоң Колизей аренасында кыргыздын үндөрү угулуп атты мага, дем күчтөрү. Ошол чоң рахмат баарына, алыстан келсе дагы ушундай дем күч бергенине. Алла ыраазы болсун. Сүрөөнү күчтүү болсо, сүрмө топтон күлүк чыгат. Андыктан ушинтип биз баягы Бишкекте туруп Казакстанга барган жокпуз. Биз Бишкектен Чечняга, Грознойго учуп келдик. Канча деген ашууну ашып келдик. Ушул биз менен келген, бизди алып келген Талас, Чыңгыз агаларыбызга чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун ушул инсандарга. Өздөрүнүн убактысын бөлүп, баарыбыздын башыбызды бириктирип, баарыбызга багыт көрсөтүп, дем күч берип, канча күндөн бери биргеликте жүрөбүз. Ойлогон ой максаттардын баардыгы четинен орундалып атат. Туура Кудайым айтасың. буйрса. Ушу Талас байке, Чыңгыз байке, Темирлан байке, айтылбай калган байкелерге дагы чоң рахмат. Алла ыраазы болсун чын эле алыстан келип, өздөрүнүн кеңештерин айтып, бизге дем күч берип дегендей жакшы колдоо болду. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кыргыз элим. Ассаламу алейкум. Кудайым буйрса. Биз дагы тушообузду кезип алдык сиздин спорт мейкиндигине эми көбүрөөк тартып, көбүрөөк эл алдына чыгарып турабыз. Иншалла. Кудайым буйрса.